Кийинки сөз Бактык Асемжевичсиде. Саламатсыздарбы? Кунсуш Алиевич, рахматчан. Нурдан Кемелович, жанатан бери аябай жакшы жооп берип атасыздар, так болот же болбойт депчи. Мен сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Мына азыр биздин кесиптешибиз ноокат боюнча көп маселелерди айтып өттү. Мына Ноокат районунда азыр мына саламаттык сактоо министринин өкүлү отурат да. Жаңы базар участкасында жана больница боюнча ошол башталды дедиңиз да, ошол бүттүбү же качан бүтөт? Качан башталды эле? Бүт элек 30% объемду аткарылды. Кайсы жылы башталган ошол? 23-жыл. Качан бүтөт? Мен аны айта албайм азыр. Ал объекттин, мен кошумчалык коеюн, ал объекттин сметалык баасы 141 миллион. Былтыр башталган, ага биз 21 миллион акча көтөрүп бергенбиз. Жумуштун жүрүшүнө жараша дагы каржылаганга даярбыз. Ошону батыраак бүтүргөнгө аракет кылсаңыздар. Мен дагы бир кошумча берип коеюнчу ушундай маселелер боюнча. Жумушу башталган, бизде турган тизмедеги курулуш иштери башталган объектлерди быйыл биз жабабыз. Рахмат. Бул перспективадагы эң биринчи перспективный вопрос ошол. Бизде 200гө жакын объект бар. Ошонун баарын жылдан жылга калтырбай быйыл жаап бүтүрүшүбүз керекпиз. Бул биздин жетекчиликтин дагы тапшырмасы. Долгострой деген понятияны мындайча айтканда четке чыгарышыбыз керек болуп атат. Нурдан Кемелович, рахмат чоң. Мына ушинтип эле жооп берсе болот да, быйыл бүтүрөбүз деп элечи. Мына дагы кошумча мен айта кетчү нерсе да. Билим берүү министринин да орун басарлары отурат. Ноокат районунда Гүлистан айыл өкмөтүндө Мундуз бала бакчасын куруш керек. Мундуз айылына жаңы бала бакча куруш керек экен. Долбоору даяр. Андан сырткары ошол эле билим берүү министрине Ноокат шаарына бала бакча куруш керек. Анда долбоору даяр 97 миллион сом экен. Андан сырткары Ноокат районунун Гүлистан Таштак айылына 225 орунду мектеп куруш керек. Анда долбоор даяр да. Ушуларды бир мен сиздерге кошумча да берейин. Ушуну мына финансы министринин орун басары да отурат. Сиздерге да берели. Шуну бир карап жардам берсеңиздер. Андан сырткары мына маданият министринин орун басары барбы? Маданият министринен келди да. Министрдің бірінші орынбасары Исенғұлов Чыңгыз. Рахмат. Ноокат районунда Кыргыз Ата айыл аймагында искусство мектеби бар. Ошонун сиздерге да мен кат жүзүнө кайрылганмын. Кыргыз Ата айыл өкмөтү көтөрмө айылы. Буну капиталдык ремонттон өтүптүр, бирок эшик терезелери бүтпөй калган экен да. Ушуну 1,5 миллион сом экен. Шуну бир карап жардам берсеңиздер. Андан сырткары Көкбел айыл өкмөтүндө дагы маданият үйү бүгүнкү күндө эскилиги жеткен, МЧСтин заключениясы бар. 25 миллион сомго проекти даярдалган да. Ушуну бир карап киргизип кетсеңиздер сураныч. Мына билим биздин мына саламаттык сактоо министрине сиздерге мен жибергенмин, бир тактап койсоңуздар да болот. Ноокат районуна 119 миллион сомго отделение экстренный медицинский помощь деген долбоор даярдалган да. Бүгүнкү күндө Ноокат району билесиздер, эли калкын саны аябай жыш жайгашкан. Ушуну бир планга киргизип, бир сунуштап берсеңиздер сураныч. Сунуштуур жөнөткөнбүз бул. Жибердиңиздер да. Себеби долбоору даяр экен. 2016-жылдан бери, мына 9 жылдан бери өтпөй атыптыр да. Ушуну бир карап колдоп берсеңиздер. Азыр бул жерде маданият, мурастарды сактоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси да келиптир, турабы? Архив, тарыхый, маданий эстеликтерди коргоо боюнча. Ош Ноокат жолунда жана перевалда жазып алсаңыздар, ошол жерде биздин Төрөбай Кулатов чыгаан инсаныбыздын эстелиги турат да. Бүгүнкү күндө кароосуз, керек болсо ичине мындай таштандылар ташталып, малдар кирип оттоп, эч кандай кароосуз калды да. Ушул боюнча бир сиздин маалыматыңыз барбы?
бул Төрөбек Кулатов атындагы аты жөнүм Чынарбек Жолдошов, Маданий мурас сактоо бөлүм башчысы. Бул Төрөбек Кулатов атындагы эстелик жергиликтүү маанидеги эстеликтердин тизмесине кирет. Жергиликтүү бюджеттен каржыланып, ушул тараптан корголуп турат да. Биз сиздин берген сурооңузду жазып алдык. Бул боюнча иш алып барабыз. Рахмат чоң. Ушуну бир карап, сөзсүз түрдө бир тапшырма берсеңиздер. Нурдан Кемелович, сизге азыркы синип боюнча жалпы эле Кыргызстанда канча кабат үйлөрдү курсак болот? Бүгүнкү күндө биз сниптердин баарын карап чыкканбыз. 2024 жылы 15 снипти биз жаңыдан киргиздик. Анын ичинде жанакы эң основной бул металлоконструкция жана бетонный неме деп коет, баягы бетондон курулуучу имараттардыкын. Бул сниптерди карап чыктык. Сейсмокартабызды жаңы түздүк Бишкек шаарына, ошондой эле республиканын көп жерине сейсмокарталар киргиздик. Азыркы учурда 22, яны 24 этажга чейин бизде курууга мүмкүнчүлүк бар. 24 кабат курсак болот бүгүнкү күндө. Курсак болот. Бирок Бишкек шаарында, Ош шаарында. Андан да бийик курууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок аны деген атайын спецтех условия алыш керек болуп калат. Ошонун негизинде биз андан да бийик берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисал катары айтып кетейин, Бишкек шаары жайгашкан жери азыр 8 балда. 8 балда тур. Ал эми ошол эле учурда Ташкент шаары дагы мындайча айтканда 8 балда. 8 бал. Бул жерде эч кандай баягы айырмасы жок. Ошол себептен биз өйдө кетишибиз керекпиз. Ошол эле учурда жаңы имараттарды эми бүгүнкү күндө технологиянын заманы болуп аткандан кийин жаңы технологиялар менен курулгандыгына байланыштуу алар баягы орусча айтканда сейсмобезопасный. Рахмат чоң. Мен ушуну айтайын дегем, мына аябай туура жакшы жооп бердиңиз да. Азыр мына бизде жер маселеси аябай көйгөй болуп атпайбы? Шаарды туурасынча эмес, бийиктигинче өстүрүшүбүз керек да. Ошон үчүн мына Ташкентти айтып өттүңүз, Ташкентте 50 кабат куруп атышат, 55 кабаттарды куруп атышат. Ошон үчүн биз деле Бишкек шаарын асманга карай өстүрүшүбүз керек да, бийиктикке карайчы. Ошон үчүн мен колдойт элем. Ушул боюнча дагы бир жаңы синиптерди иштеп чыгып, Мисал катары, уруксат берсеңиз, мисал катары айтып кетейин, мынакей ошол эле Киев көчөсүндө жайгашкан Шератон деген отель бар. Бул убагында 22 этажга спецтех условия алым салынган, канча жылдан бери турат. Өзүнүн мындайча айтканда эффективдүүлүгүн көрсөттү. Ошол себептен биз дагы 24 этажга чейин баягы спецтех условия албастан 24 этажга чейин проектировка кылып салганга мүмкүнчүлүктү бердик. 24 этаждан өйдө уже бул спецтех условия деп коет, атайын расчеттооду чыгаруу маселеси менен, институттун маселеси менен анан баягы курулуучу объект болот. Бирок 24 этажга чейин биз бүгүнкү күндө кенен курсак болот. Ошол эле учурда мынакей мисал катары айтып кетейин, Royal компаниясы 27 этаж салып атат. 2 жылдан бери салып атышат. Эми аны деле баа көрүп атабыз, кандай мындайча айтканда шаарыбызга көрүп кошкон дагы бир имараттардан болот деп эсептейм. Ошол себептен биз туура айтып атабыз, өйдө кетишибиз керекпиз, шаарды жаңылашыбыз керекпиз. Рахмат, ушундай компанияларды колдоп жардам беришибиз керек да. Ушуларды мына Бишкек шаарынын көркүн ача турган үйлөрдү курушубуз керек. Мен ишиңиздерге ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат чоң.